Израиль-Фалестин окуясына байланыштуу бул биринчи жолу болгон жок. Мындан кийин дагы болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондой экен биз эмне кылабыз деген тематикада сөз боло турган болсо, биз келечекке карай иш кыла турган болсок, эмне кылабыз? Биз куралга, курал-жаракка, илимге, билимге акча тигишибиз керек. Күн келет, бир күн мындан дагы күчтүүрөөк күч келет. Мусулмандарды өтө катуу кордойт. Катуу кордоп, бүгүн сейфтеринде, сандыктарында, төшөктөрдүн астында жөн эле долларлорун, акчаларын, тыйындарын сактап, үй салам, машина алам деп чогултуп, себепсиз нерселерге акчасын кордоп жаткандар, себепсиз эле үй алып, себепсиз эле машинаны тизип коюп, 3-4 тизип коюп, болбогон эле нерселерге акчаны сарптап, кумарга, бильярдка, ойнуга, кыздарга, болбогон сойкуларга акчасын кетирип жаткандар ойлонуш керек. Эртең бир душман келет, өтө катуу баскынды уюштурат, анан эң биринчи силердин башыңарды алат, байлардын. Эмнеге? Бардык сейфтеги акчаңарды алат, бардыгын чыгарат, алтын күмүшүңөрдү алат, ортого чогултат дагы эң биринчи байлардын башына алат дейт. Эмнеге? Неге себептен? Себеби ушунча байлыгыңар бар эле, ушунча долларыңар бар эле, ушунча алтын күмүшүңөр бар эле. Артыңардан келе жаткан мусулмандарды, бир туугандарды, өзүңөрдүн мусулманыңарды окутушуңар керек эле. Курал жасашыңар керек эле, өнүгүшүңөр керек эле, илимге акча тигишиңер керек эле. Эгерде ушул силер байлар акылыңар иштетип, ушу өзүңөрдүн мусулман бир туугандарды, кошунаңар окуй албай жүрөт, медресеге акча жетпей жүрөт, же Америкага барып окутуп келгенге акчасы жетпей жатат. Ошону окутканыңар да биз бүгүн силердин мамлекетке кириш аякта турсун, бир кызыңарга дагы назар менен карай албайт элек. Силерден бүгүн намыс жоголду, силер байлар себепчисиңер деп биринчи башты ошол байлардан алышты баштайт. Ошондуктан бүгүн акчаны сейфте ар жерде сактап, себепсиз эле чачкандар өтө катуу ойлоңула, акыретте катуу жооп бересиңер. Акчалуулар ойлоңула. Жөн эле кыздарга, жөн эле көчөдө сарптап, бильярдта, түнкү клуб жөн эле жүргөндөр катуу жооп бересиңер. Бул эскертүү жана эскертүү. Биз мойнубуздагы милдет, аманат нерсени жеткизиш биз үчүн милдет. Балким бүгүн барыз, эртең жок. Ушул жолдо өмүрүбүздү арнаган адамдарбыз биз. Эртеңки күн эмне болушун билбейбиз. Ошондуктан биз аманат сөздөрдү элге жеткизип калышыбыз керек. Урматтуу мекендештерим, ошондой экен, ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Бүгүнкү болуп жаткан кысымдар биринчи жолу эмес. Мындан кийин болбойт деп дагы кепилдик бере албайт эч ким. Ошондой экен, биз илимге, акчаны курал-жаракка, армия, кээ бирөөлөр армия болбош керек, андай мындай дейт. Армия болуш керек. Бону да эң күчтүүсү болуш керек. Чыгышыбыз керек. Эртең тышкы күч, бир душман күчтөрү келе турган болсо ким? Эң биринчи армия барат. Бүгүн коопсуздугуңуз ордунда болуп, жылуу көрпөнүн ичинде армиянын кереги жок деп жата бербеңиз. Ошо армия барлыгы үчүн ошо бүгүн тынч жатасыз. Погранда түнүкүн суук ыстыкка карабастан посттордо турушат жоокерлер. Аллах ыраазы болсун алардан. Урматтуу мекендештерим, ойлонуш керек. Куралга, курал-жаракка, илимге, билимге акчаны тигишибиз керек. Балдарыбызды чет жактарга чыгарып окутушубуз керек. Алар өздөрү эптеп кетет, ошол жактын акчасына кызыгат, ошол жерде калып, ошол жерде жашап кетип атат. Башы барлары дагы дагы. Жаштыктан улут, намыс, кыргыз, дин деген системаны жүрөккө киргизип, мекен деген түшүнүктү жүрөккө киргизип, катуу тарбиялашыбыз керек балдарыбызды. Бир эле суроо сизге, бир эле суроо. Мекенди саткан адам кимди сатпайт? Ал бардыгын сатат. Мекенин сатты, ал бардыгын сатат. Мекенге туруктуу эркектерди тарбия кылышыбыз керек бүгүн. Мекен үчүн туруп бере албайбы? Ал эртең бардыгын сатат. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, дин үчүн, мекен үчүн, эл жер үчүн чыныгы эр жүрөк, эр азаматтарды тарбия кылуу ата энелердин. Бүгүн кайсы абалда, кайсы учурда болбоңуз, ар кимиңиздин өзүңүз үчүн мекенге кызматыңыз, салымыңыз өтө чоң. Кантип дейсизби? Ошол
мусулман эместин товарын жебей коюңуз. Сиздин колуңуздан келе тургандары. Студентсизби эң жакшы окуп коюң. Ата-энесизби эң күчтүү баланы тарбиялап коюң. Медреседе муалимсизби эң күчтүү карыны тарбиялап чыгарың. Бүгүн энесизби эң жакшы эр азамат жигиттерди тарбиялап чыгарың. Бүгүн кайсы тепкичте болбоңуз, ошол тепкичте эң жакшысы болуңуз, мекенге кылган кызматыңыз ошол сиздики. Мындан башка жакшыраак кызмат кыла албайсыз. Журналистсизби? Жалган жашыкты болбогон нерсени сүйлөй бербестен акыйкатты сүйлөңүз. Мекенге кызматыңыз ошол. Бизнесменсизби? Адал бизнес кылыңыз. Сооданы 3-кө бөлүңүз. Пайдасын оборотко дагы бир бөлүгүн, садакага бир бөлүгүн таза иштеңиз. Бул мекенге кылган кызматыңыз. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, ар бирибиздин кызмат ордубуз бар. Мекен алдында, дин алдында өз ордубузду билип туура кызмат кылышыбыз керек. Мекендештерим, эмне биз 100 жылдан кийин дагы бойкот дейбизби? 50 жылдан кийин дагы бойкот дейбизби? Бир канча жыл мурда эле, 50 жыл мурда деле бойкот деп келгенбиз мусулмандар. Бирок 50 жылдын арасында мусулман эместердин товары дагы 80%ке өсүптүр. Алар ошо 50 жылдын ичинде дагы 80% товарларды иштеп чыгарыптыр, башка бизнесменин бүтүрүп, башка бизнесин ачыптыр, ошентип өнүктүрүптүр. Биз не кылып отурдук ошо 50 жылдын ичинде? Бойкот деп отурдукпу? Демек, бул 100%дык чара бойкот эмес экен. Алар берип аткан нерсени биз дагы беришибиз керек да. Элибизге ошону берсек, бул 100%дык чечим болот. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, ойлонуш керек. Бойкот маселесинде бүгүн бойкот көз сөз дейт го. Көз сөз. Себеби бардык нерсе көз аркылуу кирет. Ошол көзүбүз бар экен, көздөн кире турган нерсени бойкот кылышыбыз керек. Бүгүн эң күчтүү бойкот телевидение аркылуу, телевизор аркылуу, телефон аркылуу кирип жаткан маалыматтар. Эң күчтүү бойкот көзгө кылышыбыз керек биз. Бүгүн Кудайыма шүгүр озго кылып атабыз. Коланы ичпей койдук, пепсини ичпей койдук. Озго бойкот кылып атабыз. Бирок көзгө дагы кылышыбыз керек. Ошол еврейлер чыгарган уятсыз сайттарга кирбесек, алардын бузуку кинолорун көрбөсөк, фантастик жылаңач кинолорун көрбөсөк, алардын уятсыз, аберсиз кинолорун көрбөсөк, фантастик өлтүргүч кинолорун көрбөсөк, телефондон, телевизордон отуруп алып, жалпак болуп, алардын сайттарына кирип алып, Facebook болобу, TikTok болобу, сартан кечке башыбыздан чыгарбастан романтик нерселерди көрбөстөн, кыз баланы куулап келип атат, бала кызды куулап кетип атат, гүл берип атат. Кыз жок деп койсо, жок дегени кичине аркамдан жүр дегени деп, ошентип жителешип жүргөндөрдү көрүп, кыз кантип бала менен таанышам, бала кантип кыз менен таанышам, ошондой жыпырык болуп жүрө бере турган болсо, урматтуу мекендешим, бул бойкот эч кандай пайдасын бербейт. Көздөн келе турган бойкот кылышыбыз керек бүгүн. Соц тармактарга бойкот кылышыбыз керек бүгүн. Телевиденияга бойкот кылышыбыз керек. Эмнеге деп атасызбы? Киного канча убакыт кетип атат? Болбогон сайттарга канча убактыңызды кетирип коюп атасыз? Ошол убакытта бир китепти окуп коет элеңиз сиз. Ошол убакытта бир англис тил үйрөнүп койду деңиз сиз. Ошол убакытта Куранды баштан аяга окуп койду элеңиз сиз. Телефонго, телевизорго, интернетке кетирип аткан убактыңызды башка нерсеге иштетсеңиз, сиз билесизби эмне иштерди кылып коесуз? Роботторду иштеп чыгарып коесуз, Ошол 1-класстан баштап ушул жашыңызга чейин, же 10 жыл, 2 жыл, 5 жыл ушул тегеректе эле эсептеп көрсөңүз, канча убактыңызды телефонго, телевизорго башкага кетирип койдуңуз? Ошондуктан, урматтуу мекендешим, бүгүн эң керектүү бойкот, биз эң зарыл муктаж болгон бойкот кыла турган маселебиз бул соц тармактар, интернет, телевизор, телефон. Еврейлер эптеп сайттарды иштеп, сонун кылып бирге үйүзгө чейин ар бир адамдын колуна берип койду. Мусулмандар алданып отурат бул жерде. Түрктүн сериалын көрүп, эри кыянат кылып кетти, аялды таштап кетти, гүл бакчага кетип калды. Болбогон жалган жашыкты. Киносунда сөзсүз түрдө балинса болот, сөзсүз түрдө үйлөнүү болот, сөзсүз түрдө анан акырда ажырашып кетүү болот. Ажырашууну көрсөтөт, сойкулукту көрсөтөт, аягында барып бактылуу кылып бүтүрүп коет. Анын демөөрчүсү ким? Еврейлер. Анын спонсору ким? Ошо Америка.
Байкасаңыз кинолорунда бүт мусулмандар туура эмес кылып көрсөтөт. Сакалдарды страшный кылып көрсөтөт. Сүннөт кийимди кудум баягы террористтин кийими кылып көрсөтөт. 90-жылдагы кийинки жылдардагы кинолорун карасаңыз, Америка бүт мусулман өлкөлөрүнө келип, батыр болуп, шедевр болуп, күчтүү болуп кеткен да. Ошончолук Американын өзү негизги гонорары, акчасы, тыйын тыпыры согуш менен боло турган болсо, а бул жердегисичи, кинолорундачы, соцсеттердечи бүт батыр кылып көрсөтүп атат да. Бүгүн алданбашыбыз керек. Болбогон бийчилерди, болбогон артисттерге, болбогон кинолорго убактыбызды кетирип, соц тармактарда алардын чыгарып койгон нерселерге алданып көрүп отурган учурубузда, ал бир Facebook'tu чыгарды, кийин TikTok'tu чыгарды, кийин WhatsApp'ты чыгарды. Ал кино көрүп отурган жок. Ал бир нерсенин үстүндө иштеп атат ал. Ал иштеп атат, ал билим алып атат. Ал туура эмес болсо дагы өзүнүн дини үчүн кызмат кылып атат. А сиз туура акыйкат динде болуп туруп, дин үчүн эмне кылып атасыз? Сериал көрдүм дейсиз эртең акыретте. Мультфильм көрдүм дейсизби? Не дейсиз? Мынау туура эмес динде болуп туруп, дин үчүн мындай иш кылды. Сен эмне кылдың? Немеге алып келдиң десе, акыйкат таразасынын тарелкасына не коесуз? Ойлонушубуз керек, урматтуу мекендештер. Бүгүн эң күчтүү кыла турган бойкотубуз соц тармактар. Унутпайлы буну.